Bismillahirrahmanirrahim. Бүгінгі сабағымыз Вайл сүресі екен. Вайл сүресінің түшкенлігінің себебі мұрда шо пайғамбардың дорында Ахнас ибн Шариф деген кафір болған. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды алдында отырып эле жамандап, айыптап отыра беретиле. Валид ибн Муғира деген бұл да бір кафір болған. Бұл пайғамбарымыздың артыдан жамандап ғибат қылатылы. Шынай кафірлар, кебірлері пайғамбарымыздың алдыда отырып еле жамандай беретілі, кебірлері артыдан ғибатты жамандайтылы. Ошолор жөнүндө Аллах Таала кийин ушул Вайл сүрөсүн түшүргөн. Estağzu billah. Vaylul likulli humazatil lumaza. Вайл деп бұл өлім болсын дегені. Же болбосом дозокто бір өрөндүн аты. Ошол дозокту Вайл деп айтылынат. Ошол дозоктогу Вайл деген өрөнгө түссүн ар бир хумаза лумаза. Хумаза деп жаңыдай пайгамбарыбызды Ахнас ибн Шарифке окшош алдыда отуруп жамандагендар. Лумаза деп пайгамбарыбыздын артыдан гыйбат кылып жамандагендар, Валид ибн Муғираға окшогондор. Эне ошондой пайгамбарды, мусулмандарды алдында жамандайбы, артыдан гыйбат кылып жамандайбы, ошолорго Аллах Таала каргыш айтып, ошол дозокко түшөт деп Аллах Таала ваадасын берип атат. Же болбосом хумаза деп мусулмандар чылдыңдап, ошо кафирлардын алдында мусулмандар өтүп калганда, кафирлар бири-бирине көзү менен, кашы менен мусулмандар көрсөтүп чылдыңдайт эле. Лумаза дегени бармак учу менен көрсөтүү. Анан кафирлар ошол мусулмандар бармактары менен ишара кылып көрсөтүп, ошону чылдыңдашат эле. Ошондой көзү менен ишара кылып, бармагы менен көрсөтүп чылдыңдаган кафирларга да ошол Вайл болсун деп Аллах Таала ушул сүрөнү түшүрдү. Аллади жамаа маала ва аддада. Ошондой кафирлар алар малдарына топ-топ, кайра-кайра эсептеп жүрүп күндөрүн өткөзөт. Же болбосом аддада дегени ошол малдарын топ-топ жебей, бирөөгө кайрасан кылбай, жедирбей, бир күн өзүмө кереги тийип калат деп ошол себептен малдарını жебей, жедирбей, топ-топ жүрүшө берет. Ошондой адамдарга, ошондой кафирларга Вайл болсун дейт. Яхсабу анна малаху ахлада. Ал малын топ-топ жыйнап койгондугунан ал ойлойт, малым мени түбөлүккө алып калат деп. Себеби малым бар, байлыгым бар, бир ан оору тийсе да, кыймат баалуу дарыларды алып ичип сакайып кетем. Үйүм бузулса да жакшынакай үйлөрдү куруп алам деп ойлоп, шу малым менен мен түбөлүк калам деп ойлоп жүрөт. Ошондуктан ал малдарыны топ-топ өзү да жебей, бирөөгө да жедирбей сактап жүрөт. Калла ла юмбаданна фил хутама. Аллах Таала ошолорго калла деп кайтарып айтып атат. Жок. Анын малы эч кандай пайдасы тийбейт. Малы аны түбөлүккө сактап да кала албайт. Бул дүйнөдө ошол малын өзү да жебей, бирөөгө да жедирбей, кайрыйсан кылбай жүргөн адамдар кыямат күнү хутамага ташталынат. Хутама деп дозокто айтат, дозокко ташталынат дейт. Ва ма адрака мал хутама. Саңа эмне билдирди ал хутаманы? Аллах Таала ошол хутама сөздү кайталап айтып атат. Хутаманы сен деги билесиңби? Хутама кандайган дозок? Хутама кандайган от? Бул дүйнөнүн отуга окшогон ал от эмес ал. Өтө катуу ысык от. Сен анын кандай экендигин билбейсиң дегени. Наруллахил муqada. Ал хутама деген Аллах Тааланын күйгүзүп жандырып койгон оту. Нечен жылдардан бери олоолонуп жанып турган от. Ал отко эмнени таштаса күйдүрүп берет. Темир таштаса темирди да эритип жүгөрөт. Таш ташса да ташта күйүп кете берет. Ошондуктан пайгамбардын хадиси бар. Дозокко кирген адамдардын тиши тоодой болот дейт. Терисинин калыңдыгы 3 күндүк жол чолук болот. Мындайча айтканда 3 күндүк жол 120 километр. Bir adamdın terisinin kalınlığı 120 kilometr болот. Андай мисалы адаттагыдай болсо, кичинекей адам, кичинекей тери болсо, анда таштар менен эле күйүп жок болуп калат да.
ошондой чоң болот дагы, акырын эзилип күйүп жата берет. Аллати татталиу алал афида. Ал от бүт денелери күйгүзүп, жүрөккө чейин күйдүрөт дейт. Бул жерде жүрөккө чейин күйдүрөт деп Аллах Таала жүрөктү мүчөлөрүн алдыдан ажыратып айтып аткан себеби, башка мүчөң күйсө да чыдайсың. Бирок жүрөк өтө назик болгондуктан, жүрөк күйгөндөн кийин адам такыр чыдамы кетет экен, чыдай албайт экен да. Башка ооруга чыдаса болот экен, жүрөк ооруга чыдаса болбойт экен. Эне мүчөлөрү күйүп, кала берсе ошол адам чыдабай турган жүрөгү да күйөт дейт да. Бул жерде жүрөктү дагы Аллах Таала ажыратып алып келиштиктен максат, себеби бул жүрөк жаман акыдалардын, жаман ниеттердин, көрө албастыктардын, кызганыштардын, кектердин орду ошо жүрөк да. Ошол себептен жүрөктө күйөт дейт да. Иннаха алейхим мусада. Ал от үстүлөрдөн жагылып турат дейт. Мисалы, тамагына чейин күйүп, башы жокорто ачык турбайт экен ал жерде. Башыга чейин, үстүгө чейин от болот экен да. Путудан үстүгө чейин от болот экен. Үстүдөн да от жабык экен да. Мындай ачык жери жок болот экен. Бүт оттун ичинде арасында болот экен. Фи амадин мумаддада. Алар дозоктун ичинде болсо да, мындай бош жүрбөйт экен. Ошо дозоктун ичинде болсо да, узун түркүктөргө путу колун кишеңдеп байлап коюлган болот экен. Эки жака баса албайт, эки жака бара албайт. Бош жүрбөйт экен ошо дозоктун ичинде жүрсө деле. Узун түркүктөргө байланып коюлган болот. Же болбосо кээ бир тафсирлерде айткан, узун түркүктөр менен ошо дозоктун эшигини тиреп бекитип коюлган. Ал эшикти ачып чыгып кете албайт. Узун жоон түркүктөр менен тиреп бекитип койгон дегенде максат, алар экинчи дозоктон чыкпайт, түбөлүктүү калат дегенди билдирет экен да.